тергөөнүн версиясы боюнча 2012 жылы Төрөбай Зулпкаров ошо депутаттарга басымдык көрсөтүп, ошо кумтур маселеси боюнча добуш алган, добуш билдирген деген бир айып тегилип атат да. Бирок бул жерде муну жоопко тартканы жана айып угузганы негиз жок деп эсептейм. Себеп дегенде 2012 жылы ал ошондой эле депутат болгон, рядовой эле депутат болгон. Башка депутаттарга ал эч кандай басымдык көрсөткөнгө рычагы дагы болгон эмес. Ал суранышы мүмкүн, айтышы мүмкүн, бирок бул кылмыш болуп эсептелбейт. Ар бир депутаттын өзүнүн позициясы бар, ар бир депутаттын өзүнүн баягы конституцияда жана мыйзамдарда көрсөтүлгөн өзүнүн укук милдеттери бар. Анан кийин бир депутат эле суранып, же болбосо басымдык көрсөтсө, ошонун тили менен эле голосовать эте берсе, добуш бере берсе, бул анда кандай депутат болот? Ошондуктан мен ойлойм, негизсиз айып деп эсептейм. Анан кийин Төрөбай Зулпкаровичтин кармалгандыгы боюнча дагы, айыбы угузулгандыгы боюнча дагы мыйзамга ылайык келбейт. Себеп дегенде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 77 талабына ылайык азыркы действующий 5 майда кабыл алынган, 2021 жылдын 5 майында кабыл алынган Конституциянын талабына ылайык депутат бир гана кылмыштын үстүндө кармалган убакта гана Жогорку Кеңештин макулдугусу жок гана жоопко тартылышы мүмкүн, камалышы мүмкүн деген берене бар. Ал беренени азыр ошо 77 статьяны карабай туруп эле, көңүлгө албай эле, аны бузуп, Төрөбай Зулпкаровичти камап кармап атат. Бул мыйзамга ылайык келбейт. Ошол жаңы Конституциянын переходный положение, переходный нормаларында дагы түздөн түз көрсөтүлгөн. Жаңы Конституция мыйзам күчүнө киргенден кийин ага каршы келген беренелер, мыйзамдар юридикалык күчкө ээ болбой калат. Ал колдонулбаш керек деген түздөн түз нормалар бар. Бирок, то есть ал принциптер дагы, ал нормалар дагы көңүлгө алынган жок да. Ошондуктан мен жактоочусу катары айтып кетет элем. Зулпкаров туура эмес камалды, туура эмес Жогорку Кеңештин макулдугу жок эле эски мыйзам менен муну камап коюп атат, айып угузулуп атат. Азыр ошол 1 май райондук соту ошо 2 айга санкция берген. Ошол 1 май райондук соттун чечимин бүгүнкү күндө жактоочулар шаардык сотко, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык тартипте жазганбыз. Ал эми иш каралат. Азыркы айтылып аткан доводдор ошол Бишкек шаарынын кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясына дагы биз өзүбүздүн доводдорду айтабыз. Алар туура жыйынтык кабыл алат деген биз үмүтүбүз бар. Аны дагы айтып кете турган нерсе, башында Төрөбай Закирович Зулпкаровду ошол мыйзамсыз байоо беренеси боюнча, ошондой айып боюнча камалды деген сөздөр жүрүп кеткен, бирок эч кандай мыйзамсыз байоо боюнча тергөө органдар тарабынан ага айып угузулган эмес, шектелген эмес, ал боюнча суралган эмес. Ошондуктан ал туура эмес маалымат болуп эсептелет. Эми мен айтып кете турган нерсе, биз Конституциянын талабына ылайык укуктук мамлекет куруп аткандан кийин, Конституциянын талабына ылайык, баягы орусча айтканда верховенство права, верховенство закона дейт. Ошондой укуктук мамлекетке курууга багыт алгандан кийин ондой мыйзам бузууларды болбош керек. Тем более тергөө органдары тарабынан, тергөө прокуратура тарабынан мындай тем более конституциялык мыйзамдар бузулбашы керек. Ошону айтып кетет элем мен.